Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Жаңырган жылыңыздар менен жалпы ардыңыздарды куттуктоо аркылуу бүгүнкү Сулайман тоодогу субхат аттуу көрсөтүүбүздүн кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Биз ушул жаңы жылыбыздын башталышын жакшы ниет, жакшы ырыс кечиктүү сөздөр менен баштайлы деген тилекте бүгүн куттуу студиябызга кыргыз эл артисти, кыргыздын өнер инсандарынын бүгүнкү күндөгү мыктыларынын мыктысынын бири Жолболду Алибаев агайыбызды чакырабыз. Жолболду агай, жаңы жылыңыз менен куш келипсиз. Рахмат. Эми бул жаңы жыл дегенде ар кандай айтып жүрүшөт, ар кандай маселе катары көтөрүп жүрүшөт. Бирок каалайбызбы, каалабайбызбы, жылдан жылаттап жашыбыз бир жашка өйдөлөп. Бул акыйкат, чындыкка карата бир жакындаган мезгил болот экен. Сиз дагы алгач сөздү алдыда кандай иштер бар дагы, өткөндө эмнелер унутулуп калды, өткөндө артыңызда кандай издер калды, ушул туурасында кыска сөз кылып, анан эли журтубузду куттуктоо аркылуу сөз баштасак. Рахмат. Мына жогору жакта сен айтып кеткендей, бул эми жаңы жыл деген бул элдин каны жанына сиңип калган бир жакшы майрамдардын бири да. Бул жанагы адам баары бир күн өтөт, жыл өтөт дегендей, жаштар чоңоет, чоң адамдар бара-бара карылыкка моюн сунат дегендей. Эми бул мыйзам ченемдүү көрүнүш да. Анан ошол жылда биз ушул бир эле биз эмес дүйнөнүн эли бул майрамды майрамдашат да ар кандай. Эми ошо бир жылдын ичинде кандай жакшы иштер болду, алдыга койгон максаттарынын канчасы ишке ашты, канчасы ишке ашпай калды, канча нерсени туура жасады, канча нерсени туура эмес жасады. Ошолордон эми сабак алып, мына келе турган жылда, жаңы жылда эми дагы алдына максат коюп, баягы өткөн катачылыктарын кайталабай, анан кийин бир алга жылып дегендей анан иш кылышат экен да. Анан эң негизгиси эми адам баласы болгондон кийин биз ушу бала чакабыздын эсенчилигин, эли журттун эсенчилигин, эми азыр ачык эле айтып коюш керек, азыр дүйнөдө ар кандай жакшы эмес иштер болуп калып атат. Кудай ошондон сактасын деп, Апааттардан Кудайдан тилеп, анан кийин элибиз эсен болсун деп. Эми мындай да, биз эми жаманбы жакшыбы, биз өзүбүзчө эгемен өлкө болуп калдык да. Бул абдан бир чоң, эч нерсеге алмашкыс улуу нерсе да бул. Бул мына эгемендүү болобуз деп, мына Манастан мурун деле, мына Манастан кийин деле кыргыз эли күрөшүп келген да. Мына кыргыз элинин бактысы бар экен, ушу Манаска окшогон улуу баатыр инсандарды берип коюп, мына ошолордун аркасы менен кыргыз эли жоголбой, мына бүгүнкү күнгө чейин өзүнчө эл болуп сакталып келатабыз да. Буга өзү биз Аллага миң мертебе шүгүр кылышыбыз керек да. Ошон үчүн жанагы биригишибиз керек. Биз эч качан бөлүнбөшүбүз керек. Мынабу кээ бир начар саясатчылардын, келечекти көрө билбеген адамдардын аркасынан ээрчүбөй, мына кыргыз эли бир бүтүн эл болушубуз керек да. Мына анын үстүнө, мына азыр каалайбызбы, каалабайбызбы, ааламдашуу деген келатат. Мына көрүп атабыз. Мына биз айтып атабыз, мына чет өлкөдөн башка элдер бизге жардам берет, бизди эми жардам берет. Бирок кандай? Баары ар бир эл өзүнүн кызыкчылыгын ойлойт да. Канча жолу жардам берип атса дагы, ошо жардамдын ичинде ошол элдердин өзүнүн кызыкчылыгы бар. Биз ошолордон этият болушубуз керек. Анан өзгөчө кыргыз элине айтып коюучу нерсе, биз дүйнөдөгү, жер жүзүндөгү эң бир сонун жерде жашайбыз да. Эң бир сонун, баардык нерсеси бар. Байлыгы бар, суусу мол, абасы таза,
Bardыk ген байлыгы бар. Ушундай окмуштуудай соонун жерде жашайбыз да. Анан ушундай соонун жерде жашап туруп, бирөөлөрдүн көзүн карап, анан бирөөлөрдөн жардам сурап, анан жашагандын өзү бул уят нерсе да. Муну бүтүндөй кыргыз элине биз айтып коюшубуз керек. Өзгөчө жаштардын кулагына салып коюшубуз керек. Биз эмне кылышыбыз керек? Биз биринчи кезекте ынтымак болуп, анан иштешибиз керек да. Мына жанагындай жеңил оокаттын аркасынан биз азыр кылбашыбыз керек. Билимди алышыбыз керек. Бири-бирибизди колдошубуз керек. Мен илгертен ачык эле айтып келатам. Биз эч качан түндүк түштүк болбошубуз керек. Эч качан бул өтө жаман нерсе. Мына кыргызды өстүрүп аткан ушул. Ага кошумча мына кийинки кездерде мына эгемендүүлүк болгондо дагы эгемендүүлүктү алгандан кийин биз уруу болуп бөлүнүп атабыз. Жанагындай тууган урук болуп бөлүнүп атабыз. Ынтымак бололу, элге ынтымакчылык каалайлы. Ынтымак эле болсок, Кудай кааласа бардык нерсе болот деп айтып келатабыз. Эми өнөр инсанаттар ошону бир экөөбүз комуз менен коштоп өзүбүз ыры менен дагы айтып берсеңиз болбойт го. Эми жакшы болот. Мына жогору жакта өзүң айткандай, эми өткөн жылда бардык эле адамдар сыяктуу өзгөчө эми чыгармачыл адам болгондон кийин мен дагы чыгармаларды жараттым дегендей. Азыр эми мына өзүмдүн жашыма ылайык мына кече 24-түндө мына 69-га толуп, мына мен дагы кийинки жылы буюрса 70 жаштын жашаймын да. Мына кийинки жылы мен үчүн абдан бул аксакалдыктын эң бир алды болгон мына 70 жашка биз дагы келип калдык. Жигитчилик менен коштошуп аксакалдыкка өтөйүн деп калдыңыз. Анан баягы 50 жаш, 60 жашта анчалык баягы тоготпойт экенсиң дагы эле жаштыгым бар деп. Эми чындап бул карылыктын астанасына жакындап калдык да. Ошон үчүн мен дагы Урматтуу телекөрүүчүлөр, жол болдук шекериңиз өзүңүздө. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына Кудай буйрса, быйылкы жаңырган жыл жол болду экенин ушу 70 жылдык торколуу тоюм белгилөөчү. 70 жашка чыккан эр азаматтын ушу жетилген курагына жеткен мезгилин тойлоочу мезгил десек жаңылышпайбыз. Албетте бизди көрүп отурган жалпы телекөрүүчүлөрүбүз быйылкы жылды жол болду экенин ушу майрамы деп эсептешсе туура болор деген ойду кошумчалай кетмекчимин. Кутман курагыңыз кут болсун. Биз мына азыр ушу жаңы жылдын 7 күнүн жашап койдук. Дагы алдыда дагы талай убакыт бар жол болду экен. Эми сөзүңүздү уласаңыз. Эми мына өткөн жыл мына биздин улуу Ырысбай агабыздын мен устатым жалпы эле ошол кыргыз музыкасынын жаңылык киргизген, баарыбызды ушу алга жетелеген, мына менин ушул сени менен сүйлөшүп, мына обон дүйнөсүн аралашып, чыгармага аралашып жүргөнүмө бирден бир жаш кезимде себепчи болгон мына улуу Ырысбай агабыздын мына 75 жылдыгы. Мына буюрса мына 12-синде 12 январда Бишкекте жыйынтыкталат деп атат. Эми ошого карата мен эми Ырысбайга экинчи кат деген чаканыраак дастан сыяктуу ыры жаздым эле. Анан кийин бул ошол Ырысбай аканын эми арбагы ыраазы болсун. Анан эми ошол бул ырда эми жанагы Ырысбай акага арналганы менен ошо ырдын ичинде биздин азыркы жашообуздун дагы өзүнчө бир сүрөттөлүшү бар да. Элдер угуп бир жыйынтык чыгара турган. Анткени Ырысбай Биринчи катыңызды качан жаздыңыз эле? Биринчи катымыз Ырысбай аканын көзү өтүп кеткенден кийин эле жазып 95-жылы аны жарыкка чыгарганмын. Ал өтө көлөмдүү ыр болгон, ал эл алдында сөз болуп, ырдалып жүргөн ыр.
Irak'ta bizden bir gezde Irıspaya kesiz getip Ircandu sansız yürüktür Ismın yok top izleşip Sayragan bulbul dününgdü Sağınıp жүрсө el bары Sargaçka akın baydılda Saltın ulap men dağı Jülünüm sızlap zırkırap Jüröktön çıkkan sır menen Jön jür albay kat жазıp Jönöttüm mele ır menen Konverti çoğ ele Koluna katım tiydi be Köp nerisenin ayt delem Gönüngö bары iydi be Bereşen kuday ır olup Beyişten orun aldın mı? Partiya çok teskegen Panarday güyüp jandın mı? Izırın çumundağı ırayınan jandı mı? Irıspayıp bar pakenim alaga bardı mı? Böyle. Ulu bir kuday egemdin ruhsatın aldın mı? Ululardın tobuna hurmat menen bardın mı? Aldartındın avaylap abdan göngül böldün mü? Ak kızılı çok teşü alacağına göndün mü? Amandan arvak köp degen alımlar sözü çimbeken Argimden jardam suravay alacakta kırgız tınbeken Urmatlaşıp bir-birin uvadaga tak beken Ururuga bölünbey uyumdaşkan kalk beken Gömülbögün karızga göngüldörü tok beken Tündük düştük boluşup türtküleşmey jok beken Kıral bastık degen jok ködön dörügen beken Gökürögün götörüp gövelmenen teң beken Yemi bir bizden surasan en seveşen gelgende Egemendik zamandı egem beker vergende Esi yok çıkıp ekajo el baylığın çaçıştı Esirip jürüp akırı elcerin taştay kaçıştı Jürögü aktar jüdöşüp yüzü joktor zor boldu 120 deputat jügü elge or boldu Kriminal mafya girip gitti genişke Çırmalışıp bilike çıkıp aldı beleske Korrupsiya kalkındın kapçıktarın kağıntı Migrasiya elindin milyonun bağıntı Arıltan albay alardı azırkı acuvara Atpay kırgız koşulsan at karılar uvadan Çırkıraşıp birbirden çırımdar gitti artığan Çınaysam anday talantlar çıgalek kırgız kalkınan Aktandaylar tuğan bay aşıralı estebes Atin dep azır turabız atların atap erite geç Gülörün çertip gezinde güldötçü ata konuştu Gürsünüp koyup jüröbüz günügö estep boluştu Artıngdan getken erçişip Aksuway Hüsön dostorun Asan Mukan Joldoşbek al olup kүйgön toptorun Jaratkan buyurup argasız jarıktı erite geçişken Jеңişbek Tokon apazın jerinen uzap ketişken Janjaktan gelip toptoşup janına adar bargandır Jarkırap janıp top yıldız jaraşıp sağa kalgandır Uygu bir tuygu zamanda uyutkusu kuyuldu Ululardın katarı ulam ulam suyuldu Atpay jurtka kalgana anda sanda göründü Atatalbay göbünün arka jaka bölündü Emgegi singen erindir erite jazda töröldü El bilbegen atların el artistleri göböydü Tagayıp baştan zalkarlar top
Yurtton çıkıp kalıştı, toktoğulduk sıylıktı, totuguşlar alıştı, cuguştu camandar tekin, juktuğunun göbün arbadı, Yunus'up balan baş bolup, jup birlikti candadı, aytılıp inin tügül vay, hazır жоқ ovun serede, akıl aytıp kırgızga ardayım jüröt teledен. Elige vermey gövele, el manayın baykayın, emikin ırlar jönünde, eko sözdün aytayın, ovundurun tarttırıp, ovunçular kor boldu, ata talbay eşerde, akındarga şor boldu, babalardın murası, baldarına jat boldu, başka ellerden ırları, başalaman sap boldu, oputu var ırşılar, optum düştü kapkanga, oğuzun açıp japkanlar, ovoludun asmanga, kompüter eneden, koyondoy ırlar törüldü, koşok top ağa kilibin, korguluştu önürdü, muzapiri sen bolson, munu kantip körmöksün, muzgaylanıp jürögün min merteben ölmöksün. Yerinde türü jürgönde 75'ke çıkmaksın, yemişin tatı emgektin, jengiştin ünün ukmaksın, 20 yıldap жазsan da, jılbastan jerde jaylanıp, jıl sanap ösüp atağın, jıldızga ketti aylanıp, Bökönbay Sultan Bukarbay, börküngdü bötön kuştadı, Alato jurtka jark etip, 6 ton tura çıkkanı, soluva sendey talantqa, solq etmez tuğan jaravaz, Soronbay ulan Asilbek, somdorun senden ayavaz. Ögöylöböy özüngdü, ökümöt bölөр jardamın, peyili genen kişeken, prezident berer kalganın, jelkengdi kaşıp aljakta, jer karay berbe güngüröp, 75'in el tursa jergengde ösöt düngüröp. Ebeli kembel boңuz. Mına bul жерде далай өнер insanların аттары аталып кетти. Баягы өз күйдүрүп айтат дейт. Бул ырдын таризин салмактагандар өздөрү муну салмактап өлчөп алар, ар кимиси өзүнө сабак дегендей. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, мына 1941-жылы бул ааламга келип, 1994-жылы бул ааламдан өтүп кеткен Ырысбай агабыздын арбагына атап жазылган кат, албетте бул тирүүлөргө айтылган бир нускалуу сабак болор. Мына ушул өткөн жылдын акырында Ордолуу бошубузда Ырысбай Абдыкадыровдун ушул 75 жылдыгынын урматына атайын 2 күндүк чоң иш-чара болуп өткөн. Кудай буйруса алдыда ушул 12 январда борборубузда дагы ушул 75 жылдыгын жыйынтыктаган чоң иш-чара болору белгиленип жатат. Албетте мунун бардыгы Ырысбай ага үчүн бүгүнкү күндө кереги жок. Себеби ал киши өзүнүн жашын жашап өттү. Мына артында калган тирүүлөр өздөрүнүн сый урматына, өздөрүнүн маркумдардын астындагы жоопкерчилигин, милдетин аткарыш үчүн гана жасалып жаткан далалат десек болот. Эми биз сөзүбүздү андан ары улап дегеле ачык сөздүн далайын айтып койдуңуз. Siz mına 70 yıllıkka özünüzde qanday dayardık bolup atat? Ras özünüz söz başlap kaldınız, emi alacağın sandıkta özünüz açınız. Emi жақсы болот. Emi biz hem çıkarmaçıl adamız da, ошону ömür boyu arkalap keletabız. Men bul jerde dagı bir elge, jurtga aytıp koyuşum gerek. Men emi ömür boyu uşul mugallimdik kesip arkalap keletkan adamım da. Anam uşuğa gönüp, anam munabdan sүйüp degende. Mugallimdik kesip dagı, kesiplerin en tazası da, abdan taza
Adamды Мөмөлүйдөраак тарбиялай деп бекер турган, айтпайт бул. адамды жакшылыкка тарбиялай турган, жүрүш-турушуңду оңой турган. Анткени сен эми балдарга, жаштарга тарбия бересиң да. Мен эми негизинен өмүр бою ушул орто окуу жайларда, анан жогорку окуу жайларда ушу мугалим болуп иштеп келатам. Анын арасында өзүмдүн айылымда, Өзгөн районунда 1-Май мектебинде бир 6 жылдай мугалим болуп да иштегенмин мектепте. Анан кайра ушул келип Жалал Абадта бир 25 жыл Жалал Абадта жүрдүм. Мына эми 2000-жылдан бери мына өзүбүздүн 17 жылдан бери Ошто иштеп атабыз. Эми мен буга чыгармачылыкка ушунчалык мага Кудай ыроологон экен, мен Кудайга ыраазымын да. Мен ушунун мына 70 жашка чыксам, ушунун жакшы рызкысын терип жеп келетам десем болот. Ушуну менен элге журтка таанылдым. Элдин мындай рахматын алып келетабыз дегендей. Эми кептин кыскасы, биз эми жанагы мен өмүр бою эле ошо чыгарма жаратып келеаткан адаммын да азыркыга чейин. Мына азыр кырдалган ырларды деле, обондуу ырларым бар. Мен ошон үчүн 70 жылдыктын сандыгын өзүңүз ачыңыз деп атканым ушул да, жолболду эке. Ошого неме кылып келетабыз. Эми ушунча болуп калды. Мына жогору жакта биз айтпадыкпы? Ар бир мына биздин улуу акындар эмне үчүн улуу болуп калган? Алар бир эле жанагы сүйүү ырлары менен эле улуу болуп калган эмес да, махабат ырлары менен. Алардын негизги темасы эл жер болгон. Элдин ошо үрп адаты, элдин ошо жашап аткан доору. Анан илгерки мурунку акындар элдин алдыңкы катарында болгон да. Элди аркасынан жетелеген. Мына азыр тескерисинче болуп калдыбы? Азыр колунан келсе келбесе дагы саясатчылар, депутаттар элди жетелейбиз деп аракет кылып атат, бирок ачыгын айтып коюш керек, алардын көпчүлүгүнүн деңгээли ага даяр эмес болуп калып атат да. Анан баягы элди бетине тутуп алып, анан өздөрүнүн кызыкчылыгын баягы бүтүрүшүп, ошону менен элге жакшы мындай турмуш алып келе албай атышат да, кептин ачыгын айтып коюш керек. Ошон үчүн мына элге журтка айтып коюшум керек дагы бир жолу. Сөзсүз чыгармага көңүл буруш керек илгеркидей, жакшы чыгармаларга. Ошондон таасир алыш керек, ошондон таалим тарбия алыш керек да. Ошондо гана мына биздин турмушубуз алга жылат да. Мына бу кербезим деп илгери Токтогулга чейин деле. Токтогулдан мурун деле ырдап келишкен. Кербезимдин ар кандай жактары бар. Келгенде кербезим, кеткенде кербезим дейт. Ошо турмушту ушу жаман жакшы жактарын ошо кербезге салып, анан кийин ырдап келишкен да. Мына улуу Токтогулдун ошо кербезими, чоң кербез деген ырлары мына азыркыга чейин жашап келатат. Ошо доорун бул жанагы Сибир сүргүнгө айдалып, кайра келип, ошол доорду сүрөттөп ырдаган ырлары бар да. Мен дагы эми кербезим деп жаңы эле жазылган, өзү жат эле, ошондой болсо да канча-мынча көз жүгүртүп элге ырдап берели. Бул мурдардан элек да? Бул ырдал элек, жаңы ырлардан. Эми баягы эл дагы бир угуп койсун, бул элдин сынына коюла турганыр. Мен бул ырды ошол улуу Токтогулдун ошо кербезим деген обонуна салып ырдайбын деп анан жаздым. Азыр эми ошол кийинки жылдар, мындан кийинки жылдарыбыз, мындан кийинки бүт келаткан жылдар ушу кыргыздын келген кербези болсун деген. Келген кербез болсун деген. Анан кийин максатта жаздым. Мындай кыргыздын тарыхы бар. Азыр ушуларды элге тартуулап коелу. Allah'ın adamga düşüvi merimin
Asmanda beyişte yaşap durganda, aldanıp şeytandın girip diline, aydalıp cerbetin turak kılganda. Arasından kırgız dep bölüngöndü girbezin, Allah todun alamga görüngöndü girbezin, ak kalpaktın alçıntıp giygendegi girbezin, argımaktın alkıntıp mingendegi girbezin, arıstanday jo gelse tiygendegi girbezin, algır kuştay göktөгü ilgendegi girbezin, kıyrın ösüp çınarday şaktaganda girbezin, kılkıldaşıp kırgırga batpaganda girbezin, ulu göçün kırgızdın üçkö bölgön girbezin, ururuga maydalap üçkö bölgön girbezin, birlik albay düşmanga jеңилгенде girbezin, birinde eşip tuş tuşka sevilgende girbezin, Allah buyurup manastı bergendegi girbezin, ala toğu gayrılıp gelgendegi girbezin. Alıstan acıdar bolup op tartıp, akpaşaң alatu jerim baskanda, Arabel ku çölde kalıp köp kırgız, argasız öz jerin taştay kaçkanda. Allah buyurup lelindi yaratkanda girbezin, Allah toğun aktabırı taң atkanda girbezin, azgan elge tengdikti bergendegi girbezin, ata jurtka kayrılıp kelgendegi girbezin, boştondukta panarday jangandagı girbezin, bolo çoko keng joldu salgandagı girbezin, gödün gerip kengeçte jürgöndögü girbezin, kövel menden teң ömür sürgöndögü girbezin, 15 elge koşulup tuğ alganda girbezin, okup işte ves salıp kuğbanganda girbezin, batırlardı maydanga joldogondo girbezin, baskınçıdan mekendi korgogondo girbezin, 70 yıl dürküröp öskөndögü girbezin, jelde uçup al zaman ötkөndögü girbezin. Erkinçe yaşağın emini kırgız dep, egemiz asmandan buyruk bergende, elingdin töktürböy kanım bir tamçı, engsegen egemin zaman gelgende. Öde jaktan ak dilek batalganda girbezin, өлkө boldu özüңчө atalganda girbezin, ak kalpaktın ırgıtıp kuğbanganda girbezin, altı duvan el bolup kuralganda girbezin, erkindike başların aylanganda girbezin, esi joktur bilike şaylanganda girbezin, jerin tündük түштүкө ajıragan girbezin, elin uruga çaçıragan girbezin, baylığındı şumpaylar talaganda girbezin, başka jurttun koldorun karaganda girbezin, ajatı jok karızga batkandagı girbezin, ajolorun alыска kaçkandagı girbezin, el başçıga kemengeri jetpegende girbezin, erman astın eriksizden estegende girbezin. Aldege mırolo pergeni kırgızga, Alatoň acayip görküm jerdesin, atabız altmana serdin tuşunday, aylanıp kan kendi gelet kerbezin. Tündük düştü gurunu, joyson geldet girbezin, tübü beke
sen bir kırgız bolson geldi tervezin, başalanman bilikti yersen geldi tervezin, başkarını büröne bersen geldi tervezin, obulustun tamırın üstün geldi tervezin, rayondun girilep tüssön geldi tervezin, karamite çoңдорду kaksan geldi tervezin, kalısınna жүгүңдү arsan geldi tervezin, partiyanın paratın joyson geldi tervezin, parlamenti tazartıp koyson geldi tervezin, jemkorlordu türmögö salsan geldi tervezin, jegenderin kusturup alsan geldi tervezin, adilet tuvajonu tapsan geldi tervezin, adal yaşap Allah'a jaksan geldi tervezin, jaksan geldi tervezin, gervezin de gervezin, gervezin de gervezin. Bəli, kem bolboňuz. Hurmatly görüçüler, muna menin kolumda bul Ali kompüterge düşelek kol жазma menen жазылган. Ошол Токтогул ата balkim bir кезде özünün ata-babalarından, önер insanlarından ukkandı, gervez kılıp bizge kaldırsa, ошол Токтогул атадан kalgan gervezdin ırgağına salıp, jol boldaga özünün kийинки urpaktarga mına mumday nuska kaldırıp jatat. Albatta, bul uçura kelgende aytılçu çoң söz bolor. Munu biz şu jol boldakenin 70 yıldığının urmatına jasalgan bir betaçar tırmağaldı çağırmalarının biri katarı айтсақ дағы тура болар. Себеби 70 жылдықта сөзсіз отчет бересіз деген ой бар. Жол болдаке чыгармачылыгыңыз бөксөрбөсүн, оргуштап турсун. Бул акылды серелеп, акылды калпып алып, акылдын каймактарын калпып алган мезгил эми келди. Эми ушу элде мындан 30 жыл мурда дүң болгон Чолпоным сыяктуу дагы бир дүңгүрөгөн чоң-чоң элдин эсинде бир кылымдап сакталып калчу чыгармаларды алдыда күтөрүбүз. Буюрса. Эми биз кайрадан ушул жол болдаганын өзүнөн бу 70 жылдыктын жугу кандай болду экен деп сурайлы дагы анан сөзүбүздүн тизгинин тарталы. Эми мен жогору жакта айттым го, бул эми мен биз илгери жаш маалыбызда бала кезибизде ойлошо элек да, мен өзгөчө мен ушул жана 40 жашка чыгып калыптыр десе, карып калган турбайбы дече элек да. Көрсө бул 40 жаш деген кырчылдаган абдан багы жигитчилик курактын жетилип турган кез болот экен да. Биз мына аны баштан өткөрдүк, Кудай өмүр берген экен. Кудай ден соолук берген экен. Мына 50 жашты көрдүк. Эгер Кудай ден соолук берсе, өмүр болсо, 50 дагы ер ортонунда бекер айтылбайт экен да. Мына 60-ты көрдүк, Кудай буйрса, 60 да ушу карылыктын астанасы же буяка кошулгусу келбей, карылар жака кошулгусу келбей, ушу көңүлү ошо арка жакты көксөп турган. Мезгилге моюн бербей аткан мезгил. Мезгилге моюн бербей дегендей мезгилдер болот экен да. Мына буйрса 70-ке келип калдык, Кудай өмүр берген экен. Эми дагы Кудай канча өмүр берет, аны Кудай өзү билет, бирок бир гана мен айтарым, ушу Кудай берген өмүрдү таза жашап, эми жаман жакшы ушул Кудай өнөр бергенден кийин артыбызда ушу чыгармабыз калса, атыбыз калса деген максат менен эми иштеп келатабыз. Мына азыркы кийинки маалда мен көбүнчө Ош мамлекеттик университетинде, искусство факультетинде профессор болуп, мугалим болуп иштеп жүрөм. Эми ошол сөздүн келип турганда айтып коюш керек. Ошол Ош мамлекеттик университетинин жетекчилигине мына инибиз Ханыбек баштаган. Менен багы сөзгө көнүп калгам да кыргызча. Ана паланчайыбыз түкүнчөйбүз деп эле мен ини болгондон кийин мен атынан айтып неме кыла берем. Ошо мына сыйлап, урматтап, шарт түзүп берип, мага чыгармачылык шарт түзүп берип. Анан сиз эми ушу чыгармачылыктын үстүнөн иштеңиз деп, мына азыркыга чейин мени колдоп келатканына абдан чоң ыраазычылыгымды айтып коюшум керек да. Анан не дейт элек,
Muну аны кылып койдум, муну кылып койдум дегенде ал сөз болуп калат. Мына элге жанагы ошогон чыгармаларды тартуулап турушубуз керек. Анан кийин артыбызда аз болсо дагы чыгармабыз калса, ошо чыгармабыз аркылуу атыбыз аталып турса, ошол жакшы нерсе. Анан мен да бир ыраазычылыгымды айтып коеюн, мен жанагы наамдын аркасынан кууган адам эмесмин. Бирок ушул жанагы 40 жаштан кийин мына улуу акындардын ырларына кайрылып, мына жеңи жок, мына Барпы, андан кийин Коргол, андан кийин жанагы Арыстанбек, Калыгул, Нурмолдо, Молдо Нияз деген эми көп. Şu бүт ошол улуу акындардын чыгармачылыгына кайрылып, ошолордун ырларын колуман келишинче оон жаратып, элге тартуулап жүрөм. Анан мен ойлойм, ошол улуу адамдардын ошо арбагы ыраазы болуп, Кудай колдоп дегендей, ошонун аркасы менен мына 53 жашымда 43 жаш, 46 жашымда мен эмгек сиңирген артист деген наамды алгам, ойлобогон жерден. Аны ушул жанагы Абдыган Эркебаеванда бисселе, ал киши адабиятты түшүнгөн, чыгарманы түшүнгөн киши. Мына ошол өзү мына улуу адамдардын ырларын ырлап чыгып атасыз. Кыргыз мына искусствосуна жаңылык киргизип атасыз. Ошон үчүн болсо да бериш керек. Чолпонумду жараттыңыз деп, анан ушул өзү баягы демилге көтөрүп, эл эмгек сиңирген артист деген наамды алып берген да. Мен эми анда тамашалап айтып жүрөм, мен эл окшоп жанагы документке деле чуркаган эмесмин. Ошол өздөрү ошягынан толтуртуп, өздөрү алып барып, өздөрү анан берген. Бул эми өнөргө болгон таасирда. 56 жашымда эл артисти деген деле ошондой болду. Эми көпчүлүк элдин көзүнчө ыраазычылыгымды айтып койбосом болбойт. Эми ал жөнүндө, ал инсан жөнүндө ар кандай сөз айтып жүрүшөт, бирок ал мен бир нерсени айтып жүрөм, Осмон Акын Ибраим жөнүндө. Мен ошо немеге барганда дагы айттым да, мына Каракулжага элине барганда, бир тууган агасынын 60 жылдыгы болуп калып, ошондон катышып, бир 700-800 адамдар келген экен. Ошол жерде мен Осмон Акынга ыраазычылыгымды айтып, анан мен Осмон Акындын жигитчилигине мен кайрылдым да. Ал жанагы Аскар Акаевдин жакшылыгын көрүп алып, мен аны жакшы дебейм эми. Бирок жакшылыгын көрүп алып канча адамдар сатып кеткен да. Өзүнүн достору, өзү менен эле кошо жүргөн, ошонун аркасы инилери, шакирттери деген байган, ошонун аркасы менен мына азыркы күнгө чейин ошонун күнүн көрүп келаткан адамдар сатып кеткен. Бирок Осмон Акын жигитчилик кылып саткан жок да. Мен ушун үчүн сыйлайм да андай адамдарды. Анын кылган иши туурасы туура, туура эмеси туура эмес, аны өзү деле билсе керек. Анан ошол Осмон Акын Ибраим ошо 56 жашка чыкканда, анан ошол мына 10 жыл болуп калыптыр. Мына 10 жылдан бери мындай эмгек жасапсыз. Эл артист деген наамды бериш керек деп, мына Исирайдын Аманбаеванда областтык маданияттын башкарчы эле ошого милдеттендирип, сен документин толтуруп, бардыгын эме кыласың да, личный мага жөнөтөсүң. Министрликке жөнөтсөң, алар андан ары жок кылып таштайт, мага жетпейт. Жолболдуга эл артист деген наамды бериш керек деп, анан ошо Осмон Акын Ибраим инициатива козгоп, анан алып берген да. Ошонун эмеси. Анан мен өзүм деле ойлойм, мен деле ошого татыктуу болсом керек деп ойлойм. Бирок мындай бирөөнүн эмгегин жакшы нерсени айта жүрүш керек. Айта жүрүш керек, туура. Анан ошентип келе атабыз, эмне дейт элек. Кудай өмүр берсе дагы көп жолугушабыз. Чыгармалар көп. Эми бир кезеге келгенде махабат ырларынан дагы ырдарбыз. Бирок мына бул жаңы жылдын алдында турган үчүн мына өмүр өтүп атпайбы. Ошон үчүн мен элге журтка дагы бир ыр да берип коеюн, ушул өмүр жөнүндө. Сиз комузуңузду көйлөгүчө, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына 56 жашында эл артистин алган Жолболду Алибаевдин бул сыймыктуу сыйлыктарга ээлер болбогонуна дагы тепкичтерге көтөрүлбөгөнүнө 14 жыл болуптур. Албетте, муну мурда областтык маданият башкармалыгы аракет кылса, мамлекеттик катчылар аракет кылса, бүгүнкү күндө өнөрдү сыйлаган маданият министри
Tөгөлбай Казаков баш болуп, өзү сиздин чачпагыңызды көтөрөр деген жакшы ниет тилекти айтып кошумчалап коелу. Эми мен ошол 40 жаштан кийин ушул өмүр жөнүндө бир oyun чыгарганмын. Анын сөзү эми кыргыз эл акыны, мен өзүмдүн досум Анатay Өмүрхановдуку сөзү. Эми ошол өмүр жөнүндөгүрдү элге журка тартуулап коелу. Элдин бардыгына Кудай Таала ушу көп өмүр берсин. Айтканыңыз келсин. Өскөн токойдун кужугач көрсөм кокойгон курайтты өмүр ушинтип кутулбай жүрөм ошойдун кечеги балдар айылдан жанымдан кайрылбас кайран жаштык деп кайшылы түшөт кабыргам кайрылбас кайран өмүр деп кайшылы түшөт кабыргам жашап камбаган күй чалып улуу дайрадан күндөлүк эмес түбөлүк гүлөнүп келсем кайрадан күндөргө күлгөн жалжылдай булуттан түшүп жамгырдай асманын көрүп чөбүнүп ардайымы жүрсөм айрылбай асманын көрүп чөбүнүп ардайымы жүрсөм айрылбай Алыкмуш айтчыга аяқтай абдырай түшүп замата көңүлүм туман ичим бу көз салсам купкударака кубулжуп өскөн токодон кужугач көрсөм кокойгон курайтты өмүр ушинтип кутулбай койдум ошойдон курайтты өмүр ушинтип кутулбай койдум ошойдон кутулбай жүрөм ошойдон. Бәлі Жолболдеке, үніңіз қардықпасын. Алла Таалам арчадай, қарағайдай ұзын, şu қорабаған өмір берсін, зоғылығыңызды Алла Таалам бейік қылсын деген тілекті айталына. Урмат телегөрүүчүлөр, биз менен бүгүн Сураймандагы субхат аттуу маектөрүбүздө Кыргыз эл артисти, Ош мамлекеттик университетинин профессору, Кыргыздын өнөр инсаны Жолболду Алибаев болду. Кудай буйрса, Жолболдеке алдыда дагы далай ирет сиз менен куттуу студиябызда жана башка жерлерде жолугуп, Рахмат. быйылкы 70 жылдык торколуу тоюңуздун жакшылыктарына чогуу күбө болуп, жакшылыктарын чогуу даңызалайбыз деген ниет тилегибиз бар. Алла Таалам ушул жакшы ниет тилектерибизге жеткиришти насип этсин. Урматтуу көрүүчүлөр, ушун менен биз бүгүн көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бул жаңырган жылыбыз ар бирибиздин үйүбүзгө жакшылыктарды алып келсин. Алла Таалам ар бирибизге
ошол оомат зоолугубузду бийик кылган бактылуу таалайлуу өмүр берсин деген ниет тилекти билдире кетмекчимин. Кийинки жакшылыктардан, кийинки көрсөтүүлөрдөн амандашканча саламатта калыңыздар.